Оорулар мүнөздөн да көз каранды. Мындан 2,5 миң жыл мурун улуу философ Гиппократ адамдын ден соолугунун жабыркашы, тамак аш, аба же жашоо образынан эле эмес, мүнөзүнөн да көз каранды экендигин айткан. Анын айтымында мээге таасир эткен нерсе денеге да таасир этет. Демек, адамдын мүнөзү, эмоционалдык абалы кайсы бир оорулардын пайда болушуна себеп болот. Андыктан оору менен күрөшүүдөн мурун мүнөзүңүздү оңдоңуз. Жүрөк оорулары. Кеңири жайылган жүрөк оорулары сүйүүнүн жетишпестигинен, түнттүктөн улам келип чыгат. Өзүн сүйүүгө татыксызмын деп эсептеп, же ага ишенбей, же сүйүүсүн билдирүүдөн уялган адамдар сөзсүз түрдө жүрөк кан тамыр ооруларына кабылары тууралуу илимде айтылган. Андан сырткары жашоодогу маселелерди жүрөгүнө жакын кабыл ала бергендердин да биринчи кезекте жүрөгү жабыркайт. Мисалы, жүрөк булчуңдарынын гипертрофиясына көбүнчө спортчулар кабылышат. Анткени көпчүлүк спортчулар спорт менен саламаттык үчүн эмес, ийгиликке жетишүү үчүн машыгышат. Артрит, гипертония. Артрит оорусуна жок дегенди билбеген, баарына макул боло бергендер кабылышса, гипертония менен көбүнчө мойнуна көп жоопкерчиликти алып алгандар, чарчаганын билбей эмгектенгендер дуушар болушат. Буга талапты катуу койгон жетекчилер көп кабылышат. Анткени алар дайыма бир эмоцияда жүргөндүктөн тамырларынын тонусу көтөрүлүп кетет да гипертонияга чалдыгышат. Бөйрөк оорулары. Бөйрөк оорулары сынды туура кабыл албаган, бардык нерсени жүрөгүнө жакын кабыл алгандардын тынчын алат. Бөйрөк жуп орган. Сол бөйрөккө ой менен эмоция таасир этсе, оң бөйрөккө адамдын каалоосу менен эркке таасир этет. Боор оорулары. Боор адамдын эрки менен байланышта. Бардык нерсе өз эрки менен болуусун каалап, адамдарды өзү каалагандай жашоого мажбурлагандар гепатит оорусуна көп чалдыгышат. Тескерисинче, эрки алсыз адамдардын боору күчүн жоготуп, сезгенүүгө учурайт. Өпкө оорулары. Өз алдынча боло албаган же өз алдынчалуулукту каалабагандар астма сыяктуу өпкө ооруларына дуушар болушат. Ошондой эле коркок адамдардын да өпкөсү көп жабыркайт. Мисалы, Экинчи дүйнөлүк согуш башталганда кургак учук оорусу күч алган. Анткени ал убакта адамдар кийинки жашоосу эмне болорун ойлоп коркуп жашашкан. Ал эми бронхитке ашыкча принципиалдуу, өтө түз жүргөн адамдар көп чалдыгышат. Ашказан оорулары. Психотерапевттердин айтуусуна караганда, ич катуу колит оорусу менен эски түшүнүктөн арыла албаган, келечекке жаңы көз караш менен карабагандар жана саны ачыл адамдар көп оорушат. Агрессивдүүлүк, жек көрүү, көрө албагандык жана коркуу да ашказандын бузулушуна алып келет. Бир нерсеге узак убакыт жинин келтирүү, стресс болуу гастриттин бирден бир себеби болот. Психотерапевттер айланасындагы адамдарга жылуу мамиле кылган адамдын тамак сиңирүүсү жакшы иштээрин аныкташкан. Назиктик ашказанда кан айлануунун жакшырышына, ал эми ак көңүлдүк тамактын жакшы сиңишине себеп болот. Ошондуктан каардуу адамдар арык болушат. Көз оорулары. Психодиагностикалык көз караштан алып караганда, көзгө байланыштуу маселелер көбүнчө курчап турган чөйрөнү, ошол бойдон кабыл алууну каалабагандардын тынчын алат. Алысты жакшы көрө албагандык оптимизмдин жоктугунан жаралса, жакынды көрө албагандык курчап турган чөйрөгө ашыкча каршылык көрсөткөндөн пайда болот. Инфекциялык оорулар. Каардуу, ачуулуу жана ызаакор адамдардын инфекция менен күрөшүүсү начар. Инфекциялык оорулардын пайда болушунун дагы бир себеби иммунитеттин төмөндөгү. Иммунитет болсо агрессиядан улам төмөндөйт. Натыйжада агрессивдүү адамдар инфекциялык ооруларга бат чалдыгат. Тиш оорулары. Чечкенсиздик, өз алдынча чечим кабыл албагандыктан улам тиш оорулары пайда болот. Эгер адамдын ою, эрки күчтүү эмес болсо, туруксуз болсо, тиши да бекемдигин жоготот. Анткени тиш күчтүү ойдон, эмоциядан жана эриктен алат. Омуртка оорулары. Аркага байланыштуу маселелер колдоонун жетишпестигинен, өзүнө ашыкча талап койгондон келип чыгат. Омуртка бул жашоонун дарагы, сөңгөгү. Эгер адам жашоосунда позитивдүү болсо, кечиримдүү болсо, эмгекти сүйсө, омурткасы да чың болот. Уйкусуздук. Жашоону кандай болсо ошондой кабыл алууну каалабаган, чындыктан качкан адамдар уйкусуздук менен көп жабыркашат. Тери оорулары. Тери тазалык, ак көңүлдүк, ачыктык, эр жүрөктүк сыяктуу мүнөздөр менен байланышта. Эгер адам бир нерсеге тынчсызданса, тери жабыркай баштайт. Тынчсыздануу болсо ишенимдин жоктугунан, өзүмчүлдүктөн улам келип чыгат. Натыйжада адамдын кыжырдануусу күчөп, бул теринин сезимталдыгына алып келет. Ошондуктан тынчы жок адамдардын териси самын айынан сууга бат эле дүүлүгүп кетет. Рак оорулары. Өзүнө өзү анча ишене бербегендер көп кабылышат. Ошон үчүн да айыгып кетүүсүнө чын дилинен ишенгендер ракты оңой жеңишет. Ачуулуу, депрессияга көп тушкан адамдар да онкологиялык оорулардын курмандыгы болушат. Ак кан оорусу жашоону жек көргөн адамдарда көп байкалат. Меланома деп аталган рак шишиги уятсыз бети жок адамдарда пайда болоору шексиз. Бул маалымат интернет булактарынан алынды. Ташпу Жамилова. Сизге корица менен бал жардам берет. 15 мыкты рецепт. Чарчоо жана алсыроо күчөө.
Күнүмдүк тамак аш 1-2 аш кашык эртең менен жана түштөн кийин болжол менен саат 15:00 ач карын стакан сууга корица кошулган бал организмдин функциясын жогорулатат. Жүрөк оорулары эртең мененки тамакка вареньянын ордуна бал жана корица порошогу менен жайылган нанды жегиле. Бул холестерол деңгээлин төмөндөтүп, инфаркттан сактайт. Жада калса аны башынан өткөргөндөр да колдонсо болот. Артрит. Күн сайын эртең менен жана кечинде 1 стакан жылуу сууну 2 чай кашык бал жана 1-2 чай кашык корица менен жеңиз. Жада калса өнөкөт артрит тайгып кетиши мүмкүн. Холестерол 2 аш кашык 2 стакан жылуу суу менен аралаштырылган аш кашык бал жана 3 чай кашык корица 2 сааттын ичинде кандагы холестерол көлөмүн 10%га төмөндөтөт. Артриттен жабыркагандарда эле аралашманы күнүнө 3 маал ичүү өнөкөт ооруларда деле холестеролду нормалдаштырат. Күн сайын таза балды тамак менен кошо ичкенде да холестеролду азайтууга болот. Иммунитет. Күн сайын бал жана корица ичүү организмдин коргонуу жөндөмүн чыңдап, бактериялар менен вирустардан сактайт. Лейкоциттердин бактериялык жана вирустук ооруларга каршы туруу жөндөмүн жогорулатат. Систет. 2 аш кашык корица жана 1 чай кашык бал 1 стакан жылуу сууга аралаштырылат. Бул табарсыктагы инфекцияларды жок кылат. Чачтын түшүшү. Чачтын тамырларын ысыган зайтун майынын аралашмасын 1 аш кашык балды жана 1 чай кашык корицаны жууганга чейин 15 минут мурун майлоо керек. Андан кийин чачыңызды жылуу суу менен чайкаңыз. 5 минуттан натыйжасын көрсөңүз болот. Теринин жана тырмактын козу грибогу. Теринин жана тырмактын жабыркаган жерлерине сүйкөлгөн бал менен корицанын аралашмасы грибокту жана тери инфекцияларынын башка түрлөрүн айыктырат. Экөөнү тең бир жүйдөй өлчөмдө кошуу керек. Беттеги ысыктардын атылышы. Паста 3 аш кашык бал жана 1 чай кашык корица. Уктар алдында безеткини майлап, эртеси эртең менен жылуу суу менен жууп салыңыз. 2 жуманын ичинде безеткилер толугу менен жоголот. Ашказандагы оорукту сезүү. 1-2 чай кашык корица порошогу 2 аш кашык балдын үстүнө чачыратылат. Тамактын алдында кабыл алынып, кычкылдуулукту азайтып, эң оор тамактарды сиңирүүгө жардам берет. Ичеги карын, бал ашказандагы шишикти басат. Жаңы дем. Түштүк Американын жашоочулары эртеден кечке чейин балдын жана корицанын ысык эритмеси менен тамагын чайкап, оозунан 1 күн бою жагымдуу жыт кетпейт. Суук тию жана сасык тумоо. 1 аш кашык балдан алыңыз, күнүнө 3. 1 кашыктын 4төн 1 бөлүгүн чай кашык корица менен жөтөлдү суук тиүүнү айыктырат жана мурнундун мурундарын тазалайт. Остеохондроздун оорушу, көгөргөн жерлер. 1 чай кашык корицаны 1 аш кашык менен аралаштырыңыз, 1 кашык бал. Жеңил массаж кыймылдары менен ооруган жерге сүйкөп, компресстей жаап коюңуз. Катуу күйүү сезиминде жардам берет. Узун өмүр. 1 аш кашык корица, 3 стакан кайнаган суу жана 4 аш кашык муздатылган бал. Күнүнө 3-4 маал ичүү керек. Терини сергек жана жумшак кылып, картаюуну кечеңдетет. Кандайдыр маанилерди жана дарылоо методун колдонордон мурун дарыгер менен кеңешиңиз.